$1,800,000. Бүгін ушинтип бизди басым кылып, мына бозубузду жаап атпайбы кичинекей кабинетте. Соттон биле алыңыздар, соттон айтып берет. Биздин акчаларды эмнеге алып атат? Бизге жер саткан Кулмурзаевдин иши да бар. Жана Оморов деген баланын да иши бар. Кыскасы, мурда чорнуйлар аралашкан дейт. Бүгін ушинтип бизди басым кылып, мына бозубузду жаап атпайбы кичинекей кабинетте. Өздөрү оглашение чыгарып, элге угузбай. Карабайсыздарбы, канча конуштан еще жарым эшикте турат. Атайын топтодук да бүгүн неме заключительный неме болот деп. Акыркы сөз болот сотто деп. Ушул кылганы туурабы эми? Кичинекей кабинет өтүп атат. Буякта аксакалдар келди, көрүп атасыздарбы? Улгайган адамдардан бери келдик. Мына келишти дегеним. Байкелер тынчыраак болду буякта. Бизде мишайт берип атпайсызбы? Буякта процесс жүрүп атат. Мишайт этпегенде биздин тагдыр чечип атат, биздин процесс болуп атат. сотторго деле катышып жүрдүк элек, анан соттун кабинетинде сот өтүп атканын биринчи жолу көрүп атам. Мындай обычно Могу жерде жер боюнча маселе болуп атат да. Кармалып келген кийим, жанда отурган көрүнүп калмырдай отурат деп атат. Бүгүн биздин 172 контурдагы болгон сөтүштүн баары болуп атат да ушул жердечи. Бул сот где-то 1,5 жылдан бери созулуп келатат эле. Ушул жерде жанагы бизге жер саткан Кулмурзаевдин иши да бар. Жана Оморов деген баланын да иши бар. Кыскасы 172 контурга эмне тиешелүү болсо, жанагы ким Жакыпбеков Темир тууралуу да бүт ушул жерде да ушул сот болот деле. Анан ушул сотубуздун бүгүн аягы эле да. Бүгүн жыйынтык чыгып, приговор чыга турган күн болчу. Анан эле мына сот бүгүн таң калып атабыз азыр тиги. Судьянын кабинетинде сот өтүп атат. Ушундай да болчу эле историяда. Судьянын кабинетинде сот өтүп атат да. Момунча эл сотко катышчу болуп, биз баягыдан бери катышып атайын түшүнүп, ушул жерде өзүбүздүн тагдырыбыз болгон үчүн карап отурдук эле да. Жолду бошотпагыла. Бул сизби? Не будет. Асылбек Кулмурзаев, сиз байка айтып болсун. Эмне болду? Жол бошотпойсуңар, жол. Эмне ойноп алыңыз? Катышып койсун. Кандай чечим чыкты я? Комментарий. Оюңузду айтып коюңуз байке. Кайсы күнгө? Кайсы күнгө? Эмнеге могу кичинекей кабинетте болуп калды? Жакта башка сот болот. Башка сот болуп атыптыр. Эмне болгон кандай челе сатып беле? Эмне болду эле жерди деп ошону айтып. Эмнеге сизди ана эмнеге чакырып атышат? Эмне проблема болду? Соттон биле алыңыздар, соттон айтып берет. Что сиз деле айтып коесузбу? Күбө катар өтүп атасыз. Айтпайм. Негизги сиз Кулмурзаев билкада жерди өткөрүп берген деп атат. Ошол чын эле жерсиздик болгон баштан бери эле. Мынча гектар жер сизде кайдан байке? Өткөрүп берген болсо, ошо Госрегистрден сураңыз, ким өткөрүп берген. Мурда бул Кытай жараны, кыргыз тектүү Кытай жарана таандык болгон, ошондон сизди алдап алган деген да маалымат бар деп. Ошол чынбы байке? Баары жалган. Баары жалган. Сизде кайдан бул жерлер байке? Кайдан кантип алдыңыз эле? Тергөөдөн сураңыздар. Ошондо элдер жөнүнө күнөөлөп атабыз. Госрегистрден сураңыздар. Элдер жөнүн айтып атат дейсизби? Şu sizleri aldınızlar bile kimden alsa bunu? El jönünü ayıp odat değil. El jönünü ayıp odat da koydu. Şimdi söyleş böyle kaçıp etme gördünüz mü? Bileğinin ayadı bu bitti. Yer 20 заявление таштаганда да бул ойлода жүрөт, бул чоокмо. Дашикбер жооп бербей жүрөт, бул акмакчы. Пускай жооп берсин. Жазыңыздар беле? Жазганбыз. 20 адам бар. Байке Баарыбыз жазганбыз. Элдер күнөөлүү өздөрү деп атпайбы? Элдин бетин карай Карай, сүзүп кетейин дедим го. Ушундай да бул постоянно кайсы процесске келсек ушинтип машинесин тороп, кой сүйлөшөлү десек деле болбойт. Сүзүп кетейин дейт машинасы менен. Тергөөдөн суралга, соттон суралга деп эле. Бизге да ошо. Элдер жалган эметип атат деп атат да? Жалган боло турган болсо, элдин алдында ак боло турган болсо, эл менен сүйлөшөт да. Эме, элдер жалган болсочу, элдер жалган болсо, биздин акчаларды эмнеге алып атат?
Ким алган ошо? Ушул Кулмурзаев алып атат да, кол коюп, видеосу бар, кол коюп, ведомостьтары бар. Акчаларыбыздын баарын эмне эле жыйнап алып атат? Канча алды эле мисалы бир кишиге? 1,8 миллион долларды наличкасы менен, миллион бирденкедей долларды ошол жерге инфраструктурага жол болгон, дагы опять таки элдин акчасы да ошол менен жол инфраструктуралар салынган да ошол жактачы. Ошондой акчаны жыйнап алган элдин баарына. Мына баарыбыздын акчаларыбыз. Ар бирибиздин. Кетейин деди журналисттер. Ушундай бул вообще адамды кимди деле көзгө албайт бул. Кандай 20 адам заявление жаздык. Бул дагы кайка жаздыңар? жазган. Кайсы Октябрьский? 4-көн беле? 4-көн бул Октябрьский. Эч кандай эч нерсе жүргөн жок, эч нерсе болгон жок. Жазып атабыз. Башка жана Ак Ордо эмне деген жерлерди бүт эле угат экен, анан биздин үнүбүз эч жерге жетпей эле турат. Мынакей жазып атабыз. Мына монт чыгып атабыз, эч кандай эме жок. Мунубузду болсо көрдүңөр, бизди сүзүп кетет, танат. Саткан эмесин эметкенбиз, бизде видеосу бүт бар, сүрөттөрү бүт бардыгы бар. Эми ал тана бербейби? Бул жеде эле аферист. Заявление жаздык. Заявлениябыз канча болду жазганына? Эч кандай эч нерсе бергенбиздер бар. Сиз деле ошол жака бергенсиз? Барыбыз Султан алып туруп бул Асылбекке берген. Колдору даже ведомство бар да, бул кол коюп алып кеткен. Ведомстволору бар да, биздин акчаларыбызды алып кеткен. Жерди алып атканда кызыл китепти көргөнбүз да. Ошол жерде Асылбектин фамилиясы турат да, ошон үчүн алдык да, ошон үчүн ушуга келип атабыз да. Же болбосо ким башкан колсо буга эмнеге келебиз? Ушунун жери деп, ушунукун билип туруп алганбыз. 22 адам заявление жазганбыз да, конуштачы эми 22-25 адам жазганбыз. Дагы жазышат. Жазып эле атышат. Жөн эле машина айдап, бир жашына эле көчөдө эле сыртта. Заявленияны да албай атышат. И заявлениябыз мына жазганыбызга 1 айдан ашты. Эч кандай жооп, эч нерсе келе элек. Мына керек болсо сүзүп кетет. Камалды беле же камалган жок. Биз мо жазганы эч кандай эч нерсе элек. Мына керек болсо силерди сүзүп кетет. Кармалган жок. Биздин заявлениябыз Биздин заявление вообще каралган жок. Биз муну заявление жазганда мурда деген каматайлы деп эмес, муну коргоп жүргөнбүз ушул соттун алдында. 3 күн орозонун убагында кайсы жыл эле? 22 жылы камаганда муну 3 күнгө ушул жерде биз сотто ушуну бошотуп алууга сүйлөп, наоборот ушунча эл мындан 10 эсе эл ушунун эмесин коргоп, ушул баланы тиги болушуп ушуга мен жана да бир комшудан 2 жаран экөөбүз кошулуп Аки преске интервью берип ата-энеси менен, энеси менен кошулуп, бир туугандар менен кошулуп ыйлап жүрөбүз ушуну коргопчу. Бул болсо ушундай эми аферист деп эле айтууга туура келди, уже аферист эле экен да. Ошо эмнеге коргоп ыйлап жүрдүңүз? Муну камашты. Мында болду да. Бул бала деген бизге жер сатат да. Жер саткандан кийин эле тиги 21-жыл мунун жерлерин алып атабыз, элдер үй салып уже кирип атат алдыларычы. Биз жерлерди алып ушинтип эле отурсак эле 22-жылы мунун жерин жанагы Чунуев деген рейдерлик кылып бир жуманын ичинде өзүнө өткөрүп алат атпайбы. Анан ошо бир кандайдыр жер мафиясынын схемасы го, схеманын негизинде эле бул камалып калды. Эми схеманын негизинде деп атабыз, ал убакта түшүнгөн эмеспиз эмнеге камалып атканын. Ушинтип камалып калса эле биз чын дилден эл чуулдап, Кулмурзаевдин жеринде нен алган элдин баары чуулдап, ушул жерде 3 күн соттун алдында турдук, чыгарып бергиле. Асылбек балабыз менен тиги Оморов Султан балабызды чыгарып бериңиздер деп плакаттарды алып аларыбыз бар. Ал жөнүндө сүрөттөрүбүз бар. Ошентип 3 күн турдук. Анан ошондон бери мына 22-жылдан бери эч документ ала албай келатабыз. Жана мунапыстын бардык эмесине туура келди деп атпайбызбы? Ошо ойдон эчтеке жерибизди оформление кыла албай, ушинтип азап чегип, элдин баары ушинтип жүрөбүз да. Анан ушинтип жүрсөк элек, эми 24-жылы былтыр где-то февраль айларындабы, январдабы бизди тиги эмеге документке тапшырдык, документтерибиздичи. Аламединский эмеге. Ошондо келип алганан Кулмурзаев кызыл китебин берип атат, өзүнүн паспортунун көчүрмөсүн берип атат дагы. Бул элди ушунча элди дагы алдап турду ошол жердечи. Бул чырлар ошондо эле башталмак экен көрсөчү, анда биз билбейбиз, бунун тиги документтерин алып документ тапшырып, өткөрүп, тынчып отурабыз да, дагы күтүпчү. Анан эле быйыл уже жанагы Чунуев Максат деген тиги ГКМБга кармалды деп калдык. Дегенде кармалды, эми биздин Кулмурзаев баягы соттордон жеңип чыгат экен. Өкөн соттошуп жүргөн билебиз да. Соттордон жеңип чыгат экен, эми бизге Кудай буйрса документтерибиз тийип калат экен деп жүрсөк эле, жок. Таптакыр бөлөкчө эмеге айланып эле кетип баратат момдупчу. Анан эми уже ачыкка чыкты. Чунуев менен Кулмурзаев экөө
биргелешип алыштыбы, биргелешип алды деп эле атабыз биз. Болбосо биргелешип туруп жерибизди жанагынтип эмеге өткөрүп атат. Чунуевдун арызы негизинде 18 гектар жерибизди өткөрүп атат. 6-сын Чунуев алып атат. Бул жактары бизге пока белгисиз кандай болуп аткан ишти мындай. А Кулмурзаев болсо азыр көрдүңүздөр, элге мынантип жооп бербей качып момундай болуп калды да. Мурда Кулмурзаевка биз кереги убакта бизди колдонуп, ушинтип жогорку соттун алдында турчубуз, муну сотто болуп атканда. Обязательно, конечно, өзү суранган. Жогорку соттун ичине да кирип, элдер жанына келип, баарыбыз бир тууган болуп, бир болуп, мунун кызыл китебин кармап көрүп дегендей баарыбыз бизди кур китеп менен кармап көргөзүп коюп эле минтип жыргатып жүрүптүр да, көрсө акчаларыбызды баары жыйнап алыпчы. Ушинтип жүрчүбүз. Азыр болсо бизди мына киши катарында көрбөй, эми бизди даже захватчик деген эмеге келтирип атат да. А бирок турат, ведомостьтар турат, акча алганы, видео. Акчанын негизинин баары ушу Кулмурзаевке өткөнбү? Ооба, анан кимге өткөн? Ушу Кулмурзаевке өткөн баарды. Өз кызыкчылыгыбызды коргойбуз, бирок жакшы чечим чыгат деген нерсе менен келсек, зал бош болсо деле, зал бош эмес деп Шанхаев өзүнүн кабинетине кирди, 4-5 адамды алып кирип эле башка күнгө жылдырып койду да. Себеби биздин да талабыбыз ушундай болгон, жанагы Оморов Султанды биз пострадавший болуп атпайбызбы? Эми бул Кулмурзаевдин пострадавшийлери биз болуп атабыз. Бизди адам катарына койбостон, мисалы үчүн кээ бир адамдар ойлойт экен да, жөнөкөйлө бала мындай иштерди кыла албайт деп ойлоймун. 400 адамдын үнү эч жака угулбай жатат. Ыйлап да жатабыз, кыйкырып да жатабыз. Мына жаштарыбыз болсо атайын чет мамлекеттен келип туруп, бул жерге келишти эле, жерди алдык, эми үй салабыз деп барды квартиралап жүрүшөт. Квартиралап жүрөт. Бүт бардыгыбыз кыйналдык. Бирок ушул элдин бардыгынын суранычыбыз улуу урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтен өтө суранат электе. Бул кишилерге мен эле эмес, бардыгыбыз ойлойбуз да жетпей жатат. Бул нерсе жеткен болсо алар келип туруп эле биздин президентибизди көрүп атабыз го, тим эле минут келтирбей чечип койгон нерселерди көргөндө биз ыйлап жиберип атабыз. Ошон үчүн улуу урматтуу биздин жол башчыларыбыз, сиздерди аябай биздин өзүбүздүн контурдан күтөт элек. Келиңиздерчи, элдерди ыйлатпай жакшынакай чечим чыгарып беришиңиздерге биз ишенебиз. Сиздерди күтөбүз.